азыркы жазылып аты жөндөрү тизилген. Недавно ошол нерсени жасадык. Не могу ответить. Оборот 4 миллионго чейин барат. Даже андан ашып калат жакшы убактарда. Жолдошум ошол учурда болбойт деди. 17 чайханага витрина коюп бердик. Ар бир тортун менин көз жашымдын артынан келген. Паспорттар жок жанында. Движение жок. Да, жоош болсун да. Унчукпайт элем да. Келемдер. Эмне кылдың дедим да. Таракандар көп болот да, силердин таракандарыңар жакта. Бизде таракан жок. Көрсөткүлө бизге. Издегиле чын. Көргөндөр айтат да, ой койчу кантип эле депчи. Былтыр болду. Биз миллиарддаган акчалардын арасында жүрөбүз. Чыгарылып кылбаш керек, кеңейишибиз керек. Номадда бизде рекорд койгон. Кыргыздарчы вообще поддержка бергендечи любой жерде жарып өтүп кетет да. Поддержка тарабынан өтө жакшы поддержка бересиздер. Чын, мен аябай ыраазымын дайыма. Бул нерсени, бул поддержканы ошол ярмаркаларда билебиз. Арыбаңыздар мекендештер, сиздер менен Айпире Канатбек кызы. Биз болсо бүгүн Москвадагы алдыңкы кондитерлердин бири Маралга келдик. Көптөгөн чайханалар менен иштешет. Я думаю, что вы ее десерты пробовали. Жүрүңүздөр. Бүгүн биз ошо Маралдын кондитерский цехын ичинен көрөбүз. Кандай иштешет, эмне кылып иштешет, кандай продуктыларды колдонот, канча киши иштейт. Жүрүңүздөр. Нижегородский метродо ушундай цех. Азыр Маралдын өзүн табып, маяк курабыз. Саламатсыздарбы? Кандай? Көптөгөн мекендештер сенин десерттериңди, сени тааныбаса дагы десерттериңди таанып болуш керек. Себеби дегенде мен билишим боюнча, көрүшүм боюнча көптөгөн чайханалар менен иштешесиң, анан биз бүгүн ошо биздин көрүүчүлөргө цехтин баягы ички кухнясын көрсөтөлү деп атабыз да. Макулму? Негизи цех жалпысынан 4 комнатадан турат. Склад, студия өтчү, отдельный комната, анан рабочий зонасы. Рабочий зона основной ушул тарапта өтөт. Көпчүлүк ойлойт экен, мен дайыма Инстаграмга чыксам, наркы эле тарабы бар деп. Акырсы бул тарабын көп билишпейт экен. Бул жакта биздин эң главный бардык жасалчу самый вкусный торттор ушул жактан чыгат. Командамдын бардыгы ушул жакта иштешет. Основной жумуш ушул жерде. Ооба. Бул жакта бүт колдончу формаларыбыз, чашкаларыбыз, посудаларыбыздын бардыгы ушул жакта. Анан дальше башталат. Морозильник, холодильник, анан духовка. Булардын бардыгы арзан эмес, конечно. Акырынан чогултуп келе атабыз. Алып, дагы да алып. Бул атайын ошо производствонун духовкасы, э? Бул ылдый жагы эмне? Круассандарды, булочкаларды полностью ушул тарап бышыра берет. Данный момент иштебейт. Бирок жакында иншаллах круассандар чыгып баштайт. Штатный чоң количестводо чыгарып билсе, сөзсүз жетпейт. Ушундай. Азыркы учурда бизге жетпей жатат. Биз дагы да чоңойтуп ушул целый 12 немеден бөлүмдөн турган духовка алалы деп ниет кылып атабыз. Печка канча турат жана азыркы жакшы суроо болду. Биздин главный цехыбыздын жүрөгү, бунсуз сында чолок болобуз. Көпкө издегенбиз. Биз башында мындан чоңун алганбыз, бирок ой мага слишком чоң деп аны сатып жүргенбиз, дагы буну алганбыз. Буну аны 90 миңге сатып туруп, буну 100 миңге алганбыз. Данный момент азыр 180-200га чыгып калыптыр. Холодильник. Холодильнигибизде бардыгы бисквитный основной бисквиттер, мындай заготовкалар бардыгы контейнерлер менен турат. Данный момент азыр бардык 3 партия кетти. Көрдүңүздөр, чыгардык. Азыр пустой, эми заготовкадан кайрадан салынып баштайт. Андан кийин бул жакта бүт майда чүйдөлөрдүн бардыгы салынат, беттери жабылат сөзсүз түрдө. Морозильник. Бул тараптарыбыз, бул тарапта бүт керектүү нерселерибиздин бардыгы жазылып, аты жөндөрү тизилген. Недавно ошол нерсени жасадык. Ремонтун башынан жасадык. Анан столубуз. Булардын ар бири арзан эмес. Бирок керек. Арзан эмес болгондо 20, 15, 17 ушундай. Ушундай форматта, ушундай масштабта цех ачам десе канча каражат керек болот? Биз миллион менен баштаганбыз. 3 жыл мурун. Цех ачканда азыр данный момент 2,5 миллионго жакын сумма вложение кылынды дагы. Оборудование, да? Только оборудование. Мурун бир миксермен иштесек, азыр 3-4 миксермен иштейбиз. Мурун кол менен медовик чайсак, азыр аппараттарды алганбыз. Кыздардын ишин жеңилдетиш үчүн. Масштабка чыгыш үчүн ошондой ишти жеңилткен каражаттар, буюмдар сөзсүз түрдө керек болот. Бул жактан деген баштайын деген ишкерлерге
жакшы жыйынтык, инсайт деп коелу. Бул эгерде сиздер чоң масштабка чыгып, көп количествода производство кылып иштейм десеңиздер, сөзсүз түрдө өзүңөрдүн бизнесиңерге вложение кылганга даяр болушуңар керек жана ошо вложенияны кылышыңар керек. Негизи эле любой жактан бир нерсе алыш үчүн биринчи көбүрөөк бериш керек, Марал, бул цехти ачканыңарга канча болду? Анан негизи эле бул сферага сен кантип келип калгансың? Бул сферага негизи кичинемден кызыгам. Апамдын айылда көп аябай таттуулар жасачу. Анан өзүм да көп нерселер жасачумун. Уялы билет, эстейт. Анан ошентип жүрүп эле күтүүсүздөн Москвага биротоло окууну бүтүп келген соң үйдө отуруп 2 жыл кухняда бүт талантымды, өнөрүмдү кухнядан чыгарып атып эле анан ушул өнөрүмдү таап алдым. Үйдөн баштагам, жакан. Мен дагы Москвада эле квартиранттар менен эле жашачубуз. 10-12 адамга чейин. Ошол чакан 3-4 кухнямда нолдон баштагам. Эч кандай вложение, 5000 сом, 10 000 сомдон эмес. Болгону кызыгуу болгон, аракетим болгон. Анан ошол аракетимди көрүп жолдошум мени мастер-класстарга жөнөткөн. Бир эле мастер-класс менен токтоп калбастан 1 жылдын ичинде 9 жолу офлайн мастер-класска барып турмун да. Эсимде, эскалатордо торт доставкага түшүп кетип, расходду эсептеп атып 50 сом пайда чыгардым да оюмда. Анан мен зато ушу 50 сомду өзүм таап атпаймынбы деп өзүмдү сүйүнткөм да. Анан кийин ушул ишим өзүмдүн чыныгы мага пайда алып келчү ишке айланды. Вот ошентип баштап 2,5 жыл такай өзүм үйдө иштедим. Жолдошум жардам берчү. Ошол 2,5 жыл дегенде анан цех ачалы дедим. Максатым жазгам. 2022 жылы январь айында мен цех ачам деп блокнотума жазгам. Бирок чынында 2022 жылы ушул цехти алдык. Марал, нолдон башталган бизнес дедиң. Азыркы күндө ушул бизнесиң канча киреше алып келет? Такие вопросы не могу ответить. Жок, бул нерсе уже көпчүлүккө баардыгы эле ачыкталып чыгарып башташты го. В данный момент бул ишиден оборот 4 миллионго чейин барат. Даже андан ашып калат жакшы убактарда. Азыр уже биз команда кеңейтип, чоңойтуп дагы да алабыз. Сизден да дайыма совет алып турабыз. Жолдошум да буга чейин өзүнүн башка ишинде иштечү. Уже биздин ишибизге толук түрдө кирип, биз ишибизди семейный бизнеске айландырдык. Чыныгы семейный бизнеске айландырып, жарым жылдан бери жолдошум менен мен өз жолум, өз сферамды алып, жолдошум өз сферасын алып, аябай жакшы, дилгирлүү, чоң миссияга карай кадам таштап кетебиз. Дагы бир ала турчу инсайт, бул чоң масштабка жетиш үчүн кичинекей кадамдарды көбүрөөк аракет кылыш керек. Марал ушул өзү 5 жыл мурун баштаган үйдөн нолдон кухнядан өзүнүн бир гана кызыгуусу менен, энтузиазм менен баштаган иши азыркы күндө ошо көптөгөн командага, чоң командага айланган, чоң масштабка айланган, бир айлык обороту 4 миллиондук цехке чыгара алган. Бунун бардыгы Аллах Тааланын буйругу менен жана Маралдын кылган аракети менен болуп жатат. Ошон үчүн жалкоолонбой иш баштаганыңарда 2 айда эле миллион таба албай калсаңар, болбой турбайбы деп отуруп калбастан көп аракеттерди кылыш керек. Бизде обычно баягы жакын адамдарың сенин эң биринчи хейтерлериң болот эмеспи? Сенде кандай ситуация болгон? Жакындарың башынан эле давай Марал топи делай тарты деп колдогонбу? Баламды кайнатам карачу. Бисквиттерди кайнем жардамдашып жасашчу. Жаңы уже заказдар көбөйүп баштаганда. Анан доставканы жолдошум кылчу. Мен только жасачу. Мына өзүмдүн бир тууган инем бар, менен кийинки. Ал 1 ай бою тамак жасаган, мен тамак жасаган эмесмин. Ошолордун поддержкасы менен күнүнө 9-10го чейин торт чыгарат элем. Арзан жасасам дагы, пайдасы жок жасасам дагы жасайт элем. Бирок ошол учурда сен канча таап атасың, кана пайдасы деп эч ким сураган эмес. Болгон алар мага поддержка беришкен. То, что бул өз кызыгуусу менен жасап атат, кыла берсин, үйрөнө берсин. Жөнө турган жок, бул бош отуруп балам менен отурам деген немеден чыксын деп мага бардык поддержка беришкен. 10-12 квартирант менен жашасам дагы аларга убагында кухняны бошотуп, кет алар менен талашып, алар жеп атканда мен бул жакта бисквиттерди салчумун. Талыкпаган мээнеттин, аракеттин, көптөгөн кандай чарчоолордун артынан ошол немеге келип атабыз. Шүгүр, дагы да. Бардыгы эле үй бүлөдө баарын эле ой молодец, кызым, давай, топи, кыла бер, 50 сом таап атсаң деле мейли кыла бер дебейт да.
мен сүйлөшкөн боюнча өзүмдүн опытым боюнча көп учурда биз наоборот баягы хейтте кабыл болобуз, жакындарыбыздын арасынан түшүнбөстүккө кабыл болобуз да. А сенде кандай оорчулуктар болгон ушул бизнести түптөп жатканыңда? Кайтаанттар менен дайыма батышпачумун да. Анан уже мен жолдошума айтып баштадым да. Все, кел атасы, чыгайын, цех ачалык, аракет кылалык. Мен ушул максатым, дальше мен ушул боюнча калып кетким келбейт. Цехке ачып, цехке чыгар десем, же мени цехке чыгар, ачып, же болбосо квартиранттарыңдын баардыгын чыгарабыз. Мага мына бул комнатаны, залды, студия алып беребиз. Кол оюнду жеткизе албагандыктанбы, хотя результатты көрүп атат. Поддержка кылыш керек дальше. Мен ал жакта залды уже студия кылам деп аткан моментте, уже ал жакта кыялданып мечтать этип баштадым да. Потом күтүстөн эле бири-бирин мен квартиранттарга айткан күнүм мага звонок келди. Келсеңер, ушу болсо бизге мастер-класс үйрөтүп бергиле деп. Анан ошондо дагы жолдошума айттым, көрсөк десем, анда дагы жолдошум бир аз неме болду да. Жок, болбой калат, карап көрөбүз деп. Себеби аял киши кыялы менен мечтать эте берет экен, ал эми эркек киши действия, результат. Себеби ал үчүн сага документиң керек, сыртка чыгыш үчүн, закондорду билгени үчүн. А мен ал закондорду мен ойлондурган эмес, закону бар экен, анан документи бар экен деп. Бирок мен ошол учурда бир депрессияга түшкөм. Аябай ойлонгом да, мен ушунча ишим токтоп калабы депчи. Түшүнбөстүктөр ошол учурда болду. Бирок өзү ушул жерде келди, көрдү, мага жакпады бул жер башындачы. Себеби аябай неме болчу да, ремонту жок болчу, эч нерсеси жок болчу. Бирок ошол учурда жолдошума жакты да. Мен сырттан калагам да, витринасы бар, чыккан кофе машиналары койгон, элестеткем. Жолдошум ошол учурда болбойт деди. Биз алга чыгышыбыз үчүн биз биринчи бул жакты көрөлү, бул жакка кылабыз, анан дальше ал жакка чыгабыз деди. Бирок быйыл ниетибиз бар. Ошого уже мен башында менин каалоом күчөп неме болуп аткан болсо, азыр жолдошум өзү кошо поддержка берип, ошо неме кылып атат да. Молодец, колунан келет. Бирок ошол учурда биздин азыркы жасап аткан тортторубуздун разрездери, мисалы, эми бул элементарный мелочь нерсе, кесилгенинен баштап сырткы декор, козугуна чейин баардыгын точкасын карап турат. Мындай болбой калыптыр, алгыла. Андай болбойт. Мен боло берет десем, жок, болбойт. Жасашың керек сонун. Ал деген уже мени сүйүндүрөт кеде. Демек бул ишке бул да кызыгып атат депчи. Анан дагы бир немем. Мен ошол 2021-жылы авария болгом. Авария деген велосипедден как всегда ошо тортумду жасап алып, доставка кылып кетип атып, подземкадан велосипедден жыгылгам, ошондо бет сөөгүм сынып, операция болгомун. Жашоомдо биринчи жолу ушундай ситуацияга туш келгем да. Анда дагы ошол жерде отурам дагы, бетимде темирим бар, наркоз алып жатам, оюнуна түшүн, наркозунда да только клиенттер да. Только клиенттер. Анан ошондо өзүм урушкам. Жок деген ушул жерде өзүңдү ойлобойсуңбу депчи. Оюнда ошол күнү эртең менен кетип атып, заказ ошончо, чайкана ошондо жаңы этмес менен иштеш баштагам, заказдар өтө көп болчу. Заказный торттор өзү эле 11 штук болчу. Бирок ошол күнү билбейм, баардыгын эртең менен эрте жасап коюп турмун да. Анан эле саат 11 болду. Клиентим келди, метрого кетип атканда, мынтип кухня жакка бир баш бактым. Ошондо бир кызды окутуп, ошол кызды жардамчы кылып алып иштетип аткан болчу. Анан азыр эгерде мен ооруп кала турган болсом, ушул иштин баары токтоп калат дедим да. Токтоп калат, ким жасайт деп дедим да. Дедим дагы метрого жеттим, жыгылдым. Бир ай заказной торт жасалбай калдым да. Ошондой ситуация болду. Бул жактан дагы бир инсайт алсак болот. Именно ушул историяданчы бул жана жарым тилек, жарым ырыс деп коет го. Бизге ар бир келген ойдун бардыгы бул ошол биздин ниет катары дагы кетип калышы мүмкүн. Ошон үчүн орусча айтмакчы, думайте о чем думать дейт го. Ошон үчүн биз иш баштап атканда же балким үй бүлө куруп атканда, бирөө менен мамиле баштап атканда сөзсүз түрдө көбүнчө учурда почему-то ушундай человеческий фактор ошондо көбүнчө учурда негатив жакка кетип калабыз. Демек, моралдын ушул историясынан биз өзүбүзгө сала калайлы, көбүрөөк жакшы нерсени ниеттенип ойлонгонго басым жасайлы. Дайыма депрессия менен стресс учурлар болот. Когда сен ишкерлик жолунда жүргөнүңдө стресс учурлар өтө көп болот. Вот ошондой моменттен оюма келет, токтот, жаман ойлобо, жакшы болот баардыгы. Командаң менен болуп аткан учурда да кандай учур болбосун, только
жакшы ойлорду, жакшы максаттарды, жакшы гана нерселерди ойлойм. Ишибиз ошого жараша көпчүлүк айтат, ушунча энергияны каяктан аласыз депчи. Ошол өзүмдүн жакшы ниеттеримден, аракетимден дайыма жакшы ойлошко, жакшы маанайда жүрүшкө аракет кылам, күлүп жүрүшкө. Биздин экинчи бөлмөбүз киргенде эле уже бизде мына бул техникалар кайрадан эле. Морозильник, бунун ичинде бүт замороженный ягодалар баардыгы бар. Основной бүт тоңдурулуучу нерселердин баардыгы ушул жерде тоңдурулат. Андан кийин продукталарыбыздын баардыгы ушул жерде сакталат. Мына бул колдонгон натуральный сливкилер, продукция кефир, молоколору, сметана. Сметананы биз медовикке колдонобуз. Эң жогорку сапаттагы сметана. Ошон үчүн медовиктер ооздо эриген болот. Сливочное масло. И экинчи холодильнигибизде бул жакта немелерибиз, заготовкаларыбыз, бүт торторубуз, макарондар ушундай контейнер болуп чогулуп калат, свежий болуп. Себеби биз азыр данный момент көптөгөн чайханалар менен иштешебиз да, кофейнялар менен уже ресторандарга өтүп баштадык. Кайпа учурда канча партнерлоруңар бар? Данный момент канча болуп калды? 27-28 болуп калыптыр. Бул жакты уже толук түрдө жолдошум өткөзүп бергендиктен уже азыр неме болбой калдым да анча. Билбей калдым качествону. Бирок точно кече жакын эсептеп атканда 28би деп атты. Бирок бизде дагы бир нерсебиз бар. Бул техникаларды бул жерде да жалпысынан азыр 17 чайханага витрина коюп бердик. Витрина холодильниктерибиз бар. Алардын арзан эмес, 10-20 миң эмес, 80 миң, 90 миңге чейин алып коюп беребиз. Биздин торторубузду алып барып эле өткөзүп бериш шарт эмес, максат эмес. Биз ошолордун мындай сонун витринада тизилип турушун каалайбыз. Аларга айтабыз, мындай сакталсын, мындай коюлсун, жашнакай тартовницаларга салыналык, мындай деп сунуштайбыз. Клиент келет, бир чайхана келет, биз аларга главное эртең эле алып барып бербейбиз. Биринчи алар менен байланышабыз, жолугабыз, сүйлөшөбүз. Алардын аудиториясы кандай, кардарлары кандай, чынап эле жешеби. Бирок бир жеп көргөн чайхана сөзсүз түрдө бизге кайрадан келишет да. Биздеги жакшы немебиз, биз өзүбүзгө эле удобство түзбөстөн, ошо биз иштешкен чайхана, ресторандарга дагы жакшы шартыбыз менен кирип барабыз. Партнерго дагы ыңгайлуу, выгодный условиялар менен сунуштайсыздар. Сонун. Марал, ошо өзүң айткандай, силердин торту бир жеген адам кайра жегиси келет. Ошонун секрет эмнеде? Балким окутуп саласыңарбы же эмне кылып бересиңер? Кече эмне кылып клиентиңердин башын айлантып аласыңар? Ушул боюнча кече эле бир эже жазыптыр, кече жазыптыр да. Марал, сенин тортуңду жейин деп, түнкү саат 2-де Партизанскийдеги 5 бармакка барсам, жок калыптыр депчи. Прям ыйладым деп атпайбы, прям ыйладым. Неге депчи. Анан эже алар сиз кеч барып калсаңыз балким төнүп калгандыр. Бизге бүгүн гана кетти буйруса десем, аябай неме кылды да. Прям чынында өтө сонун. И кече мастер-класс өткөм да. Ошол жерде дагы бир эже өзүнүн кызын жөнөттү. Ал эже дагы бүгүн аябай сонун отзыв жазыптыр да. Кызым барганы менин өзүмдүн кошо баргандай болду. Мен сага окууга келбесем дагы мен сени устатым катарында билем, сеземин. Мен сени мындайча фанатыңмын. Сен ушунчалык адамдын көзүн суктандыра жасайсың. Мен аябай ыраазы болом. Кээде туруп биздин ушундай машаллах кыздарыбыз бөтөн жерде өз иштерин жасап эле тын болбостон, жөн эле иштеп калбастан ушундай чоң нерселерге аракет кылышат, окутуп атышат. Башка өзү эле окуп, өздөрү эле жасабастан башкаларды окутуп бөлүшүп атат депчи. Анан менин ар бир кечээндө да бир интервьюга айттым эле, ар бир тортун менин көз жашымдын артынан келген. Ал дегеним, бир эле медовикти мен 15 жолу жасагам. Анан жасай берсең ошошпосо, сен ыйлайсың да, нерв болосуң, жасагаң келбейт, ыргытасың. Вот ошондон анан катуу сыгылып, ушундай жүргөн моментте Кудайым ушундай бир жеңилдик берип коет да. Мына ушуну жаса депчи. Азыркы биз озо эрген медовиктерибиз дагы ошол бисон эжебиздин жардамы менен жасап келип үйрөтүп берген. Бирок ошол эле учурда биз алып интип отуруп өз техникабызга түшүрүп алып турбуз да. Айтат, мен онлайн урокторумда сатам да, бул рецепттерди сатсам, айтат, сендеги жеген медовик башка, мен өзүм жасаган медовик башка депчи. Бул, конечно, өзүбүздүн колубуздан, ар бир неменин өзүнүн башкача бир даамы болот го. Кстати, жезем да жакшы көрөт да. Медовигинди. Анан Наполеон данный момент чыгып атат.
масштабка чыгарып сонун кылып жасап атабыз. Пландарды план кылып атабыз. Масштабка чыгарабыз депчи. Буга чейин канча жолу 3 жыл алдым цехке келгенде биринчи медовик баштагам. Ой, медовик андан кийин Наполеонду баштагам. Ошошподу. Андан кийин 5-6 жолу жасап, тоже ошошподу. Эми сонун болуп окшош баштады. И ошондой эле красный бархат. Аларды дагы биз, как всегда, мусулманбыз. Бул эле дүйнөдө эмес, акыреттик дүйнөбүзгө да аракет кылабыз да. Ошондуктан натуральный продукцияларга басым жасайбыз. Бул 3 жылдан бери булар мисалы колдонгон продукцияларыбыздын баасы 2 эсе өстү. ооба 2 эсе өстү да. Бирок биз дагы да болсо буларды жоготпойбуз. Кымбаттаса дагы ушул продукция, ушул качество менен жасап, аягына чейин барышка аракет кылабыз. Ценностьтин продукциялардын ценностьтин ошондой кылып көтөрөбүз. Бул биринчиден биздеги торторубуздун даамдуулугу чын дилден, мээрим менен, башкача сезимдер менен жасасак, экинчиси продукцияларыбыз, үчүнчүдөн менин командам. Командамдын колу чынында ширин. Менин эле эмес, командамдын да колу ширин. Ошого биздин торторубуздун даамы башкача. демек ушундай түнкү саат 2-де издеп барып, ыйлаганга чейин жеткен кардарлар болсо, демек ушул нерсеге келиш үчүн 3 ингредиент керек экен. Бул жакшы качественный продукция, чоң сүйүү менен жасоо жана колу ширин команда чогулту. Конечно. Колу ширин команданы кантип чогулттуң? Деп алалы. Ушул жерде Биялдын жанына жакыныраак барып алсам болобу? Бул менин иним. Бул Москвага жаңы келгенде толук 3 жыл болду. Ушул цех менен өсүп келатат. Чын айтайынбы? Бул жаңы келгенде ушул бул тарапка башка жака неме кылган эмеспиз. Биялы менен колумда иштейсиң деп ремонтунда ушул жерге ишке кирген. Жаңыдан баштап, нолдон баштап кухняга таптакыр немеси жок. Бул менин бир тууган иним да, билем да. Жумуртка деле курай албайт, чынындачы. Бирок торту келтирип жасайт. Менден да шириндик кылып жасап калган азыркы учурда. Себеби мен усту шакиртим. Бул дагы биздин ишибиздин, биздин цехыбыздын ценностьтин билген адам. Дайыма качествого, дайыма вкуска декорлорду келтирип жасайт. Азыр экөөбүздүн жасаган торторубуздун айырмасы жок. Жазуусунан айырма болсо, калганынан таптакыр айырма жок. Ушундан башталган. Менин баш түп биринчи командам Биялдан түптөлүп баштаган. Сенден булар кеңештиби, сүйлөштүбү, кандай болду? Балким сен бул жакта заложник кылып кармап атышат, видеолордон көрүп калабыз, стористерден көрүп калабыз. Паспорттор жок жанында. 19 жашында келген, келиби эле 20га чыккам да. Эми ошондо токтонуп калган экен да. Москвага келгендечи, жаш кез эмес, токтонуп калган маалда келген экен. Аны карасам, эжеме чынында жардамчы керек экен. Ойлонуп көрсөм, эже шарага эле жардам керек экен. Аны ошого берилип кылдык, айла жок. Айла жоктан келдим. Кызыктык. Семейный бизнес экен да, мындай ойлонуп карасак. Кийин үй бүлөбүз менен чогуу алып кете турган иш экен. Ошого аракет кылдык биз дагы. Өзүбүз ишибиз көбөйүп кетет, бирок команда түзүштөн коркчубуз да. Ошол учурда көп нагрузка Биялга жүктөлүп калды да башында. Башында мага жүктөлсө мен толук түрдө Биялга жүктөп койдум. Биялда да уже выгорание болуп баштады, экөөбүз ортобузда түшүнбөстүк болду. Хотя биз бир тууганбыз. Көпчүлүк айтат да, эч качан тууган уруктар менен неме баштабаш керек, иштешпеш керек депчи. Бирок иштешсе болот. Иштешсе болот. Себеби ал жерде сөзсүз түрдө сен өзүңдүн деңгээлиңе жараша өсөсүң. Уже деңгээлиңе келгенден, жеткенден кийин либо жакын адамың, командаңда эң жакын, эң сүйгөн бир тууганың болсо да ал адам кетип калышы мүмкүн. Кетип калбаш үчүн сен ошол адамдын ценностьтин билип калышың үчүн окушуң керек, өсүшүң керек экен. Мен аны жакында гана түшүндүм бир сабакка барып. Ошол Чубак устаздын интервьюсун угуп отурсак, ошондо бир журналист суроо берди. Бул динден башка дагы эмнеге кызыгасыз депчи, эмнеге аракет кылып атасыз дегенде, ал айтты, ошо үй бүлөбүз менен дайым чогуу болуш үчүн ушу шириндиктер тарабын тандап атабыз деп да. Шириндик тарабын өнүктүрүп, ошону ачсак деген ниетибиз бар деген да. Андан көп өтүп кетти го устазыбыз. Мен да кызыктым, значит болот экен депчи. Ошол түткү эң чоң түткү ошол болгон да, магачы ошол устаздын сөзү болгон да.
жакшы үй бүлө жанында, эжем жанында, баары жанында да. Кээде жинет кат эле. Жумушта ар кандай оорчулуктар болот, разный ситуациялар болот. Анан баягы урушушуп кеткенде же талашып кеткенде бир тууган эжең менен баягы жумуштагы мамиле бир туугандык мамилеге кандай плюс жактары болуп атат жана кандай терс жактары болуп атат? Плюс жактары ошол всегда контроль болосуң да. Жанында движение жок. Жанында бир күн үйгө барбай калсаң эле түнү менен чалып чыгат. Кайрактасың депчи. Ошо минустары деле ошо го дейм. Демек плюсу дагы минусу дагы биркен, бул всегда под контролем. Ошондой да. Биз иншаллах ушул менен токтобостон биз дагы да өсөбүз. Мен ошондо өзүмө дагы бир неме сыймыктуу айта алам да. Мен кийин биз масштабка чыкканыбыздан кийин мен жаныма жана кайра эле бир тууган инимди алып жаныма биргеликте өсө алабыз да. Эми ал дегени, значит башка адамга бөлүшкүсү келбей аттыр да деген эмес. То, что мен өзүмө гана эмес, мен бир тууганыма дагы жардам бере алатам. Мен бир тууганыма да өзүн кошо өстүрө алатам. Бул өнөр үйрөнүп атат. Бул таксиге кирип кеткен жери жок, же бир жерге барып иштеп аткан жери жок. Бул жерде өнөр үйрөнүп атат да. Бул жерде бул бардык жерге барганда өзүнүн нанын таап жей алат. Өзүнүн ушул өнөрүн колдоно алат бардык жерге. Дагы канчалык таш алган сайын бул жерде бунун келечеги ошончолук кошо артып өсөт. Биз өскөн сайын командам дагы чогуу өсө берет. Атам дайым айтып калат да, өзүң кара, силер бөтөн жерде жүрөсүңөр, биз күнү түнү уктабай кыжаалат болобуз депчи. Бирок сенин жаныңда экени, сен кыйналган учурда сага поддержка бергени, кызым, сенин ишиңди жеңилдеткени бизди тынчтандырат, бизди сүйүндүрөт. Ооруп турсаң, ооруп калсаң аяп турат, чарчап калсаң жөнөтүп дем ал деп турат. Ошол жерлери мага плюс. Демек, жумуш учурундагы оорчулуктарды, кыйынчылыктарды бир тууганчылык сезим жеңип, жеңилдеп калат. Демек, бир туугандар менен иштешсе болот. Болот. Эң алгачкы жасаган тортуң эсиңдеби, өзүң алдынча? Жайында эжем 3 айга Кыргызстанга кетип калат. Ошондо мен билбейм торттordучу. Чалсам албайт да. Чалсам албайт болчу да. Анан эмне кылам деп. Багындай мурда жоош болсун да, унчукпайт элем да. Майне бербейт болчумун, албайт экен депчи. Анан клиенттер уже мага сөгүнүп баштады, урушуп баштады, силер эмнеге антип албай атасыңар деп. Мен алтам, ушу эжем албай атат десем, күлүшөт болчу, андай жоопкерчилик болбойт деп. Анан заранее даярданып элем. Түнкү саат уйкуда аз бул доставкаларды да өзүм кылчумун да, пешком кылчумун, машина менен кылчумун. Баарды өзүм иштейт элем да. 1 саатты сыртын азыр 10 мүнөттө тегиздеп, 5 мүнөттө тегиздейм да, эң узагы. Ошол моментте 4 саат тегиздейт экен. Бир тортту сыртын эле крем берсин 4 саат. Ишо декору менен где-то бир 7-8 саат убакыт берет эле да. Бунун ишо айтып коет, телефон аркылуу үйрөнгөн көп эле нерсени. Ооба, бул жер цехти ачып туруп эле 2,5 айдан кийин эле Кыргызстанга кетип калдык да биз. Баардыгын биалга таштап, ооба. Алмалда заказ аз болчу. Мен уже максатыма жеттим да, цех ачтым. Уже болду, заказ болбойма кызыкпай калган. Мен цех ачтым деген кыялым менен уже максатыма жеткенден кийин бир момент токтоп калдым да. 2,5-3 жылдай барбай анан Кыргызстанга кетип калдык. Ал жакта 3 айга жакын жүрүп койдук да. Ошондо жалгыз өзү дух ярысын тортогу чогулткан, экөөбүз телефон аркылуу жок болот, болбойт деп ошентип неме болчубуз да. Кээде урушуп кетчүбүз ошол жерде элечи. Бирок ошондо алда чын жош эле. Самостоятельно мындай өзү опыт жыйнады да, мындайча айткандачы. Көп нерсени через экран. Биял жалгыз иштейт эле, эч ким жок эле да. Анан кийин келип анан команда алдык. Закупка дагы өзү барат. Закупка да өзү барат. Ана доставканы только жолдош машинасы менен кылчубуз. Анан бир эле чайкана иштешибиз. Партизанскийдеги. Ошол контейнерлерди өзү метро менен алып барып ташып берчү. Азыр ачыбыз келип кеткен эле ошол күндөрдү эстеп кайтат анан. Нервинин баарын ошондон чыгарып алат анан. Ошол жерден анан мынтем да. Кечирип кой, ооба, кечирип коем, болду деп. Рахматымды айтам дайыма. Апам атам ушул жигитти тарбиялап чоңойтуп мен жаныма кошуп берип койгонуначы. Койгон пландар, максаттар кандай диялы? Пландар ошол дальше ушу шириндиктерди өнүктүрөбүз буюрса. Сен өзүңдүн келечегиңди ушул сферадан эле көрөсүң, э? Ушул сферада эле көрүп атабыз. Өзү башка деле өнөрлөрүм бар деп кой. Жигитке 70 өнөр азык катайт го. Жакшы. Кандай өнөрлөрүң бар?
ырдын салды. Секрет болсын, сыр болса экинден иш жүзүндө көрсөтөбүз. Все, ждем тогда. Кайдан холодильник. И анан мен өзүмдүн хоббим дагы бир торт эле жасабастан мен гүлдөрдү өстүргөнгү жакшы көрөм да. Гүлдөрүм ушулар мен цех ачканда жаңыдан бир эжек менин подписчигим подарить эткен. Ушул жерде гүлдөрдүн баары 10 чактысын баарын подарить эткен. Ошолор өсүп бөлүнүп турушунча бир неме толо гүл болуп калды да. Буларды көргөндө мен энергия алам. Жана менин цехиме келген башка адамдар да энергия алат да. Башканы карабай так вау деп ушул жакты карашат да. Мен башка бирнерсе бузулуп калса, анча жүрөгүм оорубайт да, ал эми техника депчи. А когда гүлдөрүмө бир нерсе боло турган болсо, сынып же кулатып алышса, ошол жерден келем да, эмне кылдың дейм да. Буларды чынында ушулардан торт жасаганда энергия алсам, экинчи чарчоодо, стрессте мен ушулардан чыгарам. Карайм, топурактарын алмаштырам. Ушунчалык сүйүү мээримим бул жакка да ашкандыктан кантип өсүп атат дейт да. Чынында 3 жыл аралыгында ушундай сонун болуп өстү да. Максатым бар. Бул сферамды дагы өстүрөмүн. Бул тарамакты дагы өстүрөм. Менин келечекте гүл саткан магазинде болот. Буйруса. Кондитерский цех 3-чү этажда, 1-2 этажда гүлдүн гысы жок, 3-чүгө келип калганда сразу башталат экен. Андан дальше кайрадан биздин мына жерден көрүп билсеңиздер болот. Уже цехке батпай бара жатабыз да. Батпай бара жатабыз дегенде эмнени алыш керек дегенде меникилер айтат гүлдөрдү дейт да. Анан айтам гүлдөрдү карабагыла. Биз башка жакка чыгышыбыз керек. Башка помещение карашыбыз керек депчи. Бирок данный моментте ошол мына жерде аппаратыбыз. Биз мурун бул аппарат жок. Колго жайчубуз, кыздарыбыз 2-ден 3төн болуп алып туруп медовик дегенде каталкаларын алып алып, көрүктөрдү алып иштешчү. Немеси да катуу болот да. Корждор. Мына азыр бул жактан көрсөңүздөр болот, ушундай болуп жасалат да. Прям көпчүлүк производствода мындай түстө чыгарыш кыйын болуп калат. Баса белгилеп дагы жана өтпөй калыптырмын. Медовиктин нёдун Кыргызстандан алдырабыз. Жалбаттан акыркы калтырганыбыз Казармандан алдырдык. Биз жактан. Мен кайын журтум жактан келген бал. Ошол жактан алдырдык. Анан бул аппаратым чудо аппарат деп мен чыгардым бир. Чынында чудо аппарат экен. Балким бул фирманы реклама кылып койгонум деле жакшы болот. Себеби көпчүлүккө кондитерлерге, да, көпчүлүккө керектүү, пайдалуу аппарат. Азыр данный моментте почти 1 сааттын ичинде канча бир 10 медовиктин 7-8 медовиктин бир 7-8 медовиктин коржун жасап чыгарып кое алат да. Мурда болсо колго жайганда көп убакыт алат канча чыгат эле? Эч канча, бир ашып барса бир 3-4 чыкчу, 3-4. Бул аппарат канча турат? Бул аппаратты биз келиши менен 87 же 85ге түштү. 87ге түштү. Дагы бир инсайт, иш баштап аткандар, же болбосо иш кылып аткандар, бул аппараттын баасы 87 000 экен. 87 000ге бир аппарат аламбы деп албай койбостон, караңыздар, 87 000 вложение кылган, в итоге 1 сааттын ичинде, мурда 1 сааттын ичинде 3 медовик чыкса, азыркы учурда 1 сааттын ичинде 8 медовик чыгат экен, ушул аппараттын жардамы менен. Демек, бизнес кылам десең, иш кылам десең, ага вложение кылыш керек. Бул биздин складыбыз. Башында кичинекей болчу, жакан болчу. Негизи жанагы телевизордун немеси бар го, столу. Кудум ошол эле неме, столчик менен стол менин складым болчу. Ал жерде коробкаларым тизилчү. Ошонун көлөмүнө карап эле коробка, подложкаларды алчумун. Азыр эми складыбызды бул чоң комнатага батпастан чоң комнатага көчүрдүк. Бул жерге дагы да батпай кетет. Бирок шүгүр, мурун 3төн 4төн алган коробкаларымды азыр запас кылып алып коебуз. Подложкаларыбызды уже мурун 50 штуктан заказ кылсак, азыр 1000 штуктар чейин заказ кылып алып коебуз. Бул бат эле түгөнүп калтат. Жок сатууда, жана именно чайханский торторго деген немелерибиз сатууда түгөнүп калып аткандыктан биз дагы көп количествода алып коебуз. Бирок көпкө жетет десек, жок, бат эле түгөнүп калат, шүгүр. Дагы баса бул жерде яйцо. Бүгүн гана алып келдик, отборный.
прям яйцонун өзүнүн эсной категориялары болот, бирок ошолордун дагы чисто отборный болот. Таза өздөрү фирмадан стерилдеп чыгарып беришет. А биз буну жуубайбыз, ошол боюнча гана колдонушат. Себеби биз таза жуулгандан алабыз да. Уже складтарды таптык. Баардык ошо складыбызда сакталуу. Ошол Бул жакта тазалыкты кандай кармайсыздар? Негизи тамак аш болгон жерде таракандар көп болот да. Силердин таракандарыңар жакта бизде таракан жок. көрсөткүлө бизге. Тапкыла, издегиле, чын издеп таап көргүлө. Тазалыкты кантип кармайсыздар? Тазалыкты бизде ишибиз уже командабызда, жалпы азыркы учурда 12 адам иштейбиз. Бир адамдан башталган ишибиз, Кудайга шүгүр, азыркы учурда 12 адам болдук. Ар бири өзүнүн позициясында, өзүнүн ишинде мойщик алганбыз, уборкасын өз жолунда сонун кылып тазалап жыйнап кетет. Аны өзүбүздүн шеф-кондитерибиз келип эртең менен текшерип карап алат. Себеби бизде ночта иштешет да. Ночь дем болуп иштешет командабыз. Түнкү смендегилер өз ишин таптаза алып жыйнап денге өткөзүп беришет. Дендегилер ночтогуларга өткөзүп беришет. Ошондуктан бизде тазалык биринчи орунда чынында. Ар бир нерсеге маани беребиз, карайбыз. Командабыз дагы ошол нерсени билишет. Эптеп эле жасап коюшпайт. Дайыма өздөрү чарчап турушса дагы иногда иште жатып калган учурлар болот, заказ көп болгон учурдачы. Ошондой учурда дагы тазалыкты дайыма карашат. Көпчүлүк айтышат, перчатка менен иштеш керек, тияк бияк деп. Санткинге керек учурда ошол нерсеге караш керек. Бирок биздин именно кондитерский сферада биз ошолорду аябай изилдеп чыкканмын. Перчатки өтө мындай неме эмес да бизде. Себеби биз колубуз тынымсыз крем болот, май болот, ошондо тынымсыз мойкага барып жууп турушат кыздарчы. А перчаткиде ошол менен кайра бир нерсени кармай беришет да. А негизи бирок перчатка кармай турган жерде сөзсүз түрдө биз перчатка кийгизебиз. Бирок деген жери бар, биз өзүбүз эле бул жерде иштебейбиз. Же бир домдун алдында эмеспиз. Биздин астыбызда, биздин эң чоң алдыбызда өтө чоң производство бар, цедия. Биз дагы ошол деңгээлге жетели деп аябай ниет кылабыз, аракет кылып атабыз. Анан ошол тараптардан керек учурда жайдын күнүндө келип калат. Былтыры келди. Былтыры бир алдабайын, былтыры келди. Болду, любой немеде анан бул немени видеону көргөндөр айтат да, ой койчу кантип эле депчи. Былтыры болду, бизде пайда болду, чыкты. Бирок биз тез аранын ичинде бул тазалыкты кармасаң, карасаң, соседтер менен байланышып, кандай кылып жок кылуунун чечими бир гана ошол сен менен кимдер кошуна. Ошолор менен биргелешип иштебесең, жок, бул нерсени жок кыла албайт экенсиң. Данный момент бизде таракан жок. Биз былтыр бардыгын жок кылдык, тынымсыз. Жолдошум мындай аягына түшүп, кухняда иштеген да. Аягына чейин түшүп жок кылды. Азыр Кудайга шүгүр, былтыр эмес, мурунку жыл чыгыптыр. 2 жылдан бери жок таракан, ашы кармай элекпиз, тута элекпиз, чуркап өтө элек ары беричи. Демек, производствода команданын ар бир катышуучусу, ар бир ишчи өзүнүн обязанностун билиш керек. Такаткарыш керек. Биз ошону карап да турушубуз керек экен. Себеби биздин кээде кыздардын өзүнүн привычкасы болуп калган, кармашат, артышат. Элементарно ушул тараптарын артышат, фартуктар кандай кылып артышат. Анан таштап эле өтүп кетишет. Анан крем болсо жанагы жерде ошол иштеп аткан тряпкасы менен сүртүп кетишет. Биз ошолорго чейин ушул жерге келгенде дагы бир жолу бие алып, бул өтө таза кылат. Жай кыймылдайт. Мен аны айтам, бирок өтө таза кыймылдайт. Ошолорго чейин баардыгын контролдоп өзү турат. Себеби биз азыркы учурда жолдошум экөөбүз тең сыртта иш кылып калдык да, основной ишибиз менин өзүмдүн инстаграмым менен, ал эми биял ички системаны карап жаткандыктан ошол нерселердин баардыгына маани берип карайт да. Ошол учурда кайрадан эле командам ишиңди баалабаса, өзүң эч жакка бара албайсың. Ал эми командаңа ошол ценностьыңды түшүндүрүп жеткизип бере алсаң, кайрадан алар ар бир нерсеге маани берип, тазалыктан кийим кечесинен баштап өтө таза кармап иштеп беришет экен. Ишканада дагы тазалык болгонго өзүңөр көп көңүл буруп, ошого өзүңөр басым кылган үчүн дагы ошондой команда чогулат да. Биздин миссия халал продукталарыбызды чыгаруу. Халал продукталарды чыгарышың үчүн, демек бул жерде сен өзүңдүн кайра эле диниңе келип такалдасың да. Диниңде тазалык биринчи орунда туруш керек. Бул биздин милдеттерибиздин бири. Ошондуктан биринчиден качество, экинчиден тазалыгың, үчүнчүдөн ниетиң, миссияң болсо, командаң болсо, дальше өсөсүң.
Бул нерсе өтө маанилүү нерсе. Мен буга чейин эмес, мен жада калса үйдө иштеп жүргөнүмдө ошол нерсеге өтө маани берчүмүн. Квартирабыз чакан болсо дагы атайын тортторумду бөлүп чыгарып холодильник алганмын. Аралаштырып, тамак аралаштырып кое албайбыз да. Сурат алып шефибизден, жолдошумдан дагы аябай катуу болот. Кичине эле бир нерсе болсо сразу өзү айтып, же өзү тазалап кирип кетет. Алгыла дегенге болобу, биринчи өзү көрсөтөт, биз өзүбүз көрсөтөбүз дагы. Анан калгандары ошону көрүп алып кетишет. Сенин сөзүңөн мен түшүндүм, бул жакта силердин цехте за контроль качества жолдошуң жооп берет экен, Ооба, бардыгын карап. бардыгына. Жолдошум өзү жооп берет, өзү бардыгын карайт. Сырткы ишибизди жана основной тазалык, ошол бүт нерселердин бардыгы жолдошумдун мойнунда. Бүт жер калды, балкондон запасный проход деп тааныштырып элек. Бизнес жүргүзүүдө эң башкысы бул продукт да, качественный продукт болуш керек. Анан бирок ошол качественный продуктты продвигать эткен жагы дагы бар да. Ошол эң ключевой моменти да. Баягы айтышат го, бизнес ачып коюу, магазин ачып коюу оңой эле, ал магазинди жүргүзүп кетиш керек айтчы. Ошол жагынан сүйлөштүк. Продвижение жагы, сатуу боюнча кантип баштадың? Ошо сен башында 50 рубль пайда көрсөң, азыр оборотуң 4 миллион болуптур. Ошол нерсеге кантип жеттиң? Именно сатуу тармагында, продвижение жагында өзүңдү кантип ошо Москвадагы мекендештерге тааныштыра алдың? Сен бир гана кыргыз мекендештер эмес, негизи эле Москвадагы мусулмандар менен дагы иштешесиң. Ошол боюнча дагы айтып берсең. Продвижение, соц тармак, ярмаркалар. Жаңыдан торту үйрөнгөнүмдөн кийин Инстаграмды байкадым. Инстаграмды көрдүм. Анан чыгып баштадым. Мен 7 подписчик көрсө деле, мен эфирге чыга берчүмүн, 1 саатта отура берчүмүн. Анан ошондо бир эжемдин катуу айткан сөзү бар: сен андан көрө лучше тортуңду жаса депчи. Ошондой башынан баштап аягына чейин духовкага кандай салганыңа чейин көрсөтүш шарт эмес. Аны адамдар түшүнбөйт. Сен ичинбой эле кантип ошо үйдө ошолордун баарын көрсөтүп атасың деп. Ошенткенден кийин мен ушунчалык сонун энергия менен чыгып аткан эфирлерим момент токтоп калды да. Чыгарбай калдым, бөлүшпөй калдым. Бирок байкасам, менин основной кардарларым, ошол өзүмдүн тапкан аудиториям Инстаграмдан келеатканын байкадым да. Анан ошол жерде токто дедим. Мен торт эле жасап атам, бирок мен сатышым керек да буну. Мен буну ценностин билдиришим керек. Мен буну бөлүшүм керек. Мен буну бөлүшпөсөм эч ким билбейт, укпайт. Да, мен качественный продуктардан жасап атам деп атабыз, бирок аны айтып чыкпасак ким билет? Мисалы, мени окуган кыздар деле айтат да, хотя биз эле натуральный продуктардан жасайбыз, бирок 3000 же 4000 десек өтө эле кымбат экен деп айтышат депчи. Бирок жок, сен качан өзүңдүн Инстаграмыңа өзүң бир блог алып барышың керек, сөзсүз түрдө. Ал жака убакыт бөлүш керек. Мен түндөлөрү аудио запись жүктөш үчүн күнү колум бошой калат. Түнү саат 3кө чейин ал бурчта, бул бурчта запись жүктөйм да. Ал мага керек. Мен аны чыгарбасам, мен сториске чыкпасам, кадимкидей неме солгундайт да, заказдарыбыз. Да. В данный момент бизде Инстаграм и ошол эле биз басым жасап атабыз. Башка да аудиторияларга баардык жагынан универсал азыр өзүм. Основной Инстаграмда мен дайыма активдүүлүктү кармап келем, бирок бир момент токтотуп койдум. Азыр кайрадан баштадым. Себеби азыр личный бренд. Кайрадан эле личный бренд. Мисалы, силер Маралдын торту бир мастер-класска келгенде, мен бир чайханага барып калсам, сөзсүз түрдө мага 1-2 видео алып келет да. Сизден барып учураштан тартындым, аябай сүйүндүм, бирок көрүп деп. Мына турганым, же сүйлөшүп атканым, же отуруп чай ичип атканымды видео алып жөнөтүшөт да. Анан мен ошондо сүйүнүп калдым да. Демек мен аракет туура эле жолдо, жакшы аракет кылып келе жатыптырмын. Дагы да аракет кылышым керек экен депчи. Анан бул сферага келе аткан адамдарга болсун, же башка аудиторияга, башка сферага барам деп аткан адамдарга айтарым, азыркы замандын талабы Инстаграмды сөзсүз түрдө алып барышыбыз керек. Да, менин катталуучуларым эми гана 39 миңге жетсе, буюрса дагы да өсөт, дагы да барат. Бирок айта аламын, уже 5 жыл аралыгында мен Москвага жакшы эле өзүмдүн атымды тааныта алдым, дагы да таанытып келемин. Аракет кылгыла. Жөн гана торт жасап отуруп калбаш керек да. Жөн эле мен кантип сатмак элем депчи, башка
алалы, дагестанкаларды, Москвада эми основной өзбектерди алалы, казактарды алалы, алар канчалык деңгээлде өсүшкөн да, алар ушул сферада, Инстаграм сферасына ушунчалык байып кетишкен. Мусулман эмес адамдарга бай болгон жарашат дагы, эмне үчүн биз мусулмандар үчүн бай болгон жарашпайт? Биз аракет кылышыбыз керек. Биз канчалык байысак, биз канчалык деңгээлде личный брендибиз, атыбыз, немебиз болсо, биз ошончолук кайрымдуулукту Аллах Таала берген сайын биз ошончолук кайрымдуулукту кыла алабыз да. Ал үчүн биз билет элем, окут элем, окуп атамын, бирок сата албай атам, чыгара албай атам деп эле калып кетпестен, тынымсыз аракет кылышыбыз керек. Бул эле сферада эмес, ар тармакта, ар сферада да. Ал үчүн Инстаграмга жөн эле чыгып кетпейсиз. Кайра эле чөйрө. Мисалы менин баштапкы жаңы кадамдарым силерди таап баштагандан болуп башталган да. Мен жөн эле чыгып калган эмесмин. Мен биринчи жакшы чөйрө тапкам. Анан ошол жакшы чөйрөнүн негизинде анан өзүмдүн атымды, өзүмдүн сферамды, өзүмдүн жолумду алып кеттим да. Дагы да азыр баардыгыбыз ошол жакшы чөйрөгө муктажбыз. Мен ушул жерде айтып өтөйүн, сиздин сонун немелерди өткөзүп турасыз го, кандай встречаларды өткөзүп турасыз го, ошолор аябай жакшы жардам берет да. Биз чөйрөнүн жана Аллах Таала насип эткен ушул өнөрүбүздүн артынан өзүбүздүн атыбызды дагы баардык жактан жетишпесек дагы тынымсыз аракет кылып келатабыз. Чарчасак дагы жок. Биздин миссиябыз бар. Биз ошол мусулман эмес өлкөдө өз немебизди жеткизишибиз керек. Биз мигрант дешет көбү. Да, мигранттыктын плюс жагы бар, минус жагы бар. Биз миллиарддаган акчалардын арасында жүрөбүз. Ушул жерде бир өнөрүбүздү, бир ценностьибизди таап, ал өнөр ценностьибизди таппасак дагы жок дегенде адамдар азыркы учурда ошол Инстаграм багытына, Ютуб багытына, ТикТок болсун, ошол жактан пайдасыз нерсе албастан пайдалуу маалыматтарды бөлүшүп, өзүбүз же пайдалуу маалыматтарды алып, жашообузду өзгөртүшүбүз керек. Мына ич тартылып кылбаш керек, кеңейишибиз керек. Себеби блогерлерибиз канчалык көп болгон сайын алар качественный продукцияны чыгарышат, реклама кылат, биз алардан реклама сатып алабыз, алардын аудиториясынан бөлүшөбүз. Вот ошондой полезный аудиториясы бар, пайдалуу аудиториясы бар блогерлер аз да бизде. Ооба. Ошол тараптарыбыз бош. Биз ошол жакка басым жасашыбыз керек, пайдабызды тийгизишибиз керек. Бир адамга бул дүйнөдө пайдалуу болушубуз керек. Инстаграмда биринчи продажа кылганда канча катталуучуң бар эле? Так, 229. 229 подписчик менен биринчи продажа болгон. Азыркы учурда 39 000 подписчиги бар. Обороту 4 миллионго жеткен Акмарал. Бардыгыбыз эле ошо кичинекей кадамдарды көп бат-баттан кыла берсек, чоң нерсеге жетише алабыз. Биз кайра эле кайсыл жактан биз клиенттерди чоңойтуп, көбөйттүк. Инстаграмдан да тышкары бизде основной биздин немебиз, клиентский аудиториябыз чайханалар жана Инстаграм аркылуу заказной торторду алабыз. Бизге ошо эки тармакта кетет. Мусулмандардын башка аудиториясына чыгышыбыз үчүн бизге ярмарка жардам берген. 3 жылдан бери эң алгач мен Дагестандардын Ванди базар ярмаркасына катышкам да. Ошондо мен аябай сонун бир жума калганда даярданып баштаганмын, бирок алып барган баардык тортумдун баардыгын сатканмын. Күткөн эмесмин. Биз Маралды кыйнап эле катышасың деп эле катыштырып салганбыз. Чын. Бирок коркуп катышканмын да. Ошондо сехте жаңы айтсак керек эле. Вот ошо биздин основной башка мусулмандар ошол тараптан ярмаркалардын негизинде жардамында келди. Биз кыйналсак дагы мына бул жасаш аракет, даярдык аябай татаал биздечи, татаал процесс. Бирок дагы да токтобой катышып келатабыз да, качественный, дагы да вкусный, качественный торторубузду чыгарып, кофе машиналарды коюп, клубника шоколаделерди коюп, уже командабыз өздөрү кызыгып, ушундай нерселерди кошолу, жаңы нерселерди чыгаралы деп кызуу менен даярданышат. Ярмарка өзүңдүн атыңды таанытышың үчүн, өзүңдүн продукцияңды дагы да башка адамдарга 2 күн аралыгында, 2 күн болот го, 2 күн аралыгында баардык адамдарга билдиришим үчүн өтө сонун площадкада. Мен алгач ярмаркага коркуп катышсам, азыр жок. Канча сумма болбосун, мен катышам.
мына алдыдагы болуп аткан ярмаркага дагы бизде 3 ярмарка бар да чоң. Номад базар, Ванди, анан Умма. Биз ошолордун баарына бирдей аракет кылып катышкыбыз келип атат. Бул дегени демек бул ярмаркадан бизге пайдасы эки жактан тең бар. Биринчиден акчасы тарабынан дагы, экинчисинен сен өзүңдүн атыңды тааныта аласың. Ал мындай чоң площадкага. Акча тарабынан демекчи, ярмаркаларда канча, 2 күндүн ичинде канча суммага соода кыласыңар? Номадтабы? Бизден Номад рекордта всегда. Да, Номад. Ярмарканы тең айтсаң, сен в основном Да. Москвада 3 ярмарка ошо үчөндө тең по цифрам. Цифрасы менен алганда биринчи ярмаркабызда 400 000, 2 күндө 400 000 соода кылганбыз. Экинчи ярмаркабызда тоже ошо 400, 380, 400 тегерегинде соода кылганбыз. Анан Номадта бизде рекорд койгон Номад. Себеби ал жакта башкача да. Маралдын торттору, маралдын макаронстору деп ушунчалык очередь чай обед кыларына мүмкүнчүлүк болбой калат да. Саат уже 2де эле мен 4 партия салып барган макаронстордун 2де эле түгөнүп калат. Чуркап калабыз да, жок калды кечиресиздер депчи. Цифрасы менен айта турган болсом, акыркы Номадта 2 күндө 600 миңден ашыгыракпы, 600 миңге жеткен соода кылдык. Унутуп калдым. Продукттан баарын сатамын. Келген ар бир клиентиме чарчасам дагы жылмайып турамын. Мен ал жактан клиент алып келем өзүмө. Жаңы клиенттерди алып келем, ошол жака өзүм атымды таанытамын. Номад бизде рекорд болот дайыма. Ярмаркаларга катышканда деле ошо соода кылган кардарлардын канча пайызы кыргыздар болот? Мисалы биз Ванди, Уммаларга качабыз го. Качканда кайра эле биздин кыргыздар келет да, өзүбүзкүлөр марал, макаронс, марал депчи. Мына мисалы кече эле Вандиге катышпадыкпы? Ошол жерде видеолорду дагы көрсөңүз болот, жалаң өзүбүзкүлөр да. Кайра эле башка келесем да жамгыр жаап атса дагы макаронско, торторго деп семейный келишет. Поддержка кылганы келдик деп. Биздикилердин ушул жерде биздики кыргыздарчы вообще поддержка бергендечи любой жерде жарып өтүп кетет да. Мен ушуга аябай ыраазы боломун да. Даже онлайн, офлайн келип кар жаса да, таш жаса дагы келип сенин продукцияңды алып кетишет. Келип колдоп кетишет. Мен ошол жагынан мен аябай өзүмдүкүлөрдү сыйлайм да. Ошон үчүн айтпайм биздин кыргыздар ушундайбыз деп. Жок, биздин кыргыздар аябай күчтүү эл да. Поддержка тарабынан өтө жакшы поддержка бересиздер. Чын, мен аябай ыраазы болом дайыма. Себеби биз бул нерсени, бул поддержканы ошол ярмаркаларда билебиз. Ооба. Ярмаркаларда билебиз. Ошон үчүн дагы башка улуттагылар биздин продукцияга, биздин брендке сөзсүз түрдө кайрылышат. Себеби булар өздөрү менен өзүнүн аудиториясын, клиенттерди алып келишет деп. Ооба. Алар өздөрү бизге неме кылышат? Катышасыңарбы депчи. Себеби дегенде башка ярмаркалардын уюштуруучулары деле көрөт да. Бир кыргыз катыша турган болсо, алар ошо бир Акмаралды чыгарып туруп, Акмаралдын артынан миңдеген кыргыздарды өзлөрүнө тартат. Биз кыргыздар ошо бириге турчу учурда аябай сонун бирибизге сонун поддержка беребиз. Ошол бири-бирибизди колдогонубуз мындан дагы көбөйүп, ар бир кыргыз айымы, мырзасы негизги ошо кыргыз элим, Кыргызстаныбыз мындан дагы сонун болуп өнүгүп, чоң деген ийгиликтерге биргеликте жетели. Марал, биздин көрүүчүлөргө, балким көрүүчүлөрүбүздүн арасында сенин татууларыңды ости элек адамдар бар. Ошол биздин көрүүчүлөргө балким кандайдыр бир белек кылып саласыз? Конечно. Кандай белек Мен бул тарабынанчы 5000 да. Аябай. Себеби мен Инстаграмга дагы 5 деген 7-10го чейин наборлорду ойнотуп коем. Сону коробка макаронсторду ойнотом. Ушул видеону көргөн катталуучуларга, актив көрсөткөндөргө мен кайра эле чын жүрөгүмдөн 3 сонун белек ойнотомун. Бири бир набор макаронс жана ага кошумча дубайский шоколад кошулат. Буну мен Инстаграмга активдүүлүк көрсөткөн катталуучуларга, ал эми биздин 3000 рубльдык наборубузда, ал жерде биздин 6 түр набор торторубуз бар. Ассорти наборубузду 3000 рубльдык. Мен YouTube'дагы эң сонун комментарий калтыргандарга жана активдүүлүктү көрсөткөн катталуучуларыбызга белек кылам. Демек, достор, урматтуу мекендештер, көрүүчүлөр, Маралдан 3 белек болот.
бул видеону көрүп өзүңүздүн инсайтыңызды комментарийге жазасыздар жана ошондой эле инстаграмга дагы бөлүшөсүздөр. Биз 3 катталуучуга үчөөңүздөрдү тандап туруп маралдын сонун таттууларынан беребиз. Ал таттууларды болсо сиздер 7-8 июнь боло турчу Намат базар жарманкесинен алып кетсеңиздер болот. Ал жарманке Минский метросунда болот. 7-8 июнь саат 11-ден 8-ге чейин сиздерди күтөбүз. Жана ошондой эле маралдын сонун таттуулары и ошол конкурстун жеңүүчүлөрүнө дагы ошол жактан өзлөрүнүн байгелерин беребиз. Баарыңыздарды өз таттууларыбыз менен жана сонун ярмаркада күтөбүз. Айтат элем кыздар же мырзалар, балким семейни көрүп аткан айымдар болсун. Балким сиз буну көрүп, мен эч ким колдобойт да, мага эч ким поддержка бербейт да дешиңиз мүмкүн. Бирок сиз качан гана ушул налганды, нааразычылыгыңызды токтотконуңузда жашооңуз өзү кескин түрдө өзгөрөт. Сиз бат эле өз жолуңузду оңдоп кетпейсиз. Бат эле өз кесибиңизди таап кетпейсиз. Анын үчүн сиз биринчи, эгер үй бүлөлүү болсоңуз, үй бүлөдөгү жашооңузду оңдоп, тууралап алган соң, анан сыртка чыксаңыз сизге өзү эле алактала жакшы жолдорду, жакшы адамдарды жолуктуруп коет. Болгону бул жашоодо өз миссиябызды жок дегенде туура бала тарбия бере алайын. Ушул мен бала тарбиясында өз немемди көрсөтө алайын деп айымдарга основной айтып өтөйүн. Балдарыма туура тарбия берейин деген максат болсо, жашообуз кескин түрдө өзгөрөт. Мен айта аламын, азыркы учурда сонун чөйрөм бар, өзүмдүн сүйгөн жумушум бар, бирок биздин миссиябыз дагы да өсүп, дагы да алдыга жылуу. Жана бул Москва шаарында биздин мигранттар мурунку мигрант боюнча калган эмес. Биз азыр ишкерлер болдук. Мурунку поколенияларыбыздан азыр биз өсүп жетилдик. Дагы да өсө беребиз. Андыктан интервью алган айпержилерге чоң рахмат. Айзирек сага өзгөчө рахмат. Баарыңарды жакшы көрөбүз.